Акциядан киреше тапса болобу? Болот. Биз акциядан киреше таап атабыз. Болгону ошол кантип акциядан киреше тапса болот, ошонун эрежелерин билиш керек. Бүгүн акция өзү эмне жана ошол акция аркылуу кантип киреше жаратабыз? Ушул тууралуу кыскача силерге пайдалуу видео урок кылгым келди. Андыктан баарыңыздар тең бүгүнкү мен силерге арналган кичине сабагымды баарыңыздар тең эмне кылыңыздар, урматтуу достор, жакшы маанайда көрүңүздөр. Эң алгач, урматтуу достор, акция деген эмне? Ушул тууралуу мен силер менен мындай айтканда кененирээк сүйлөшкүм келип атат. Акция деген эмне? Акция деген бул компаниянын бир бөлүгүнө ээ болуу укугу. Сиз акция сатып алганда, сиз ошол компаниянын кичинекей ээси болосуз. Эгер компания ийгиликтүү иштесе, демек пайда аласыз. Демек, сиздин пайдаңыз акциянын өсүүсүнөн көз каранды болот, урматтуу балдар. То есть акция деген бул эмне экен? Акция деген бул компанияга менчик укугу. Мындай айтканда, сиз акциядан киреше тапканда эмнени табасыз? Анын ийгилигинен пайда табасыз. Түшүндүңүзбү? Канчалык ийгиликке көп жетсе, ошончолук жакшы табасыз. И андан сырткары качан дагы киреше табасыз акциядан? Мындай айтканда, акциянын баасы өскөндө да көбүрөөк киреше табасыз. Ошондон эмне дейт? Мисал алып турган болсок, акциянын баасы өскөндө сиз баягы арзаныраак кезин алып аласыз да, кайра кымбаттаагына сатып киреше тапсаңыз болот. Например, биз бул кирешебизди, например, акцияны алып, анан кайра аны сатып анан пайда таптык да. Демек, кадимкидей эле виза карта болот. Ошо виза картаны эле акция ала турган атайын эч ким билбеген бир тиркемелер бар, урматтуу достор. Ошол тиркемелер аркылуу эле сайттарды улап эле ошо картадан акциянын баасы наркы өскөндө аны сатып жиберебиз и картаңа акча түшөт. И ушул жерден сен өзүңдүн пайдаңды көрө бересиң. Мисалы алып турган болсок, акцияны, например, кечээ күнү, мисалы бир акцияны алым саттың, ошонун акчасы уже мындай айтканда 5-6 саатта сага уже түшүп калат деген сөз. Ал эми дивидендтүү акция ала турган болсоң, ал 3 айда бир, 6 айда бир дагы сага түшүп турат. Ал эми дивидендтүү акция деген бар. Ал дивидендтүү акция деген мен дагы түшүндүрүп берем. Дивидендтүү акция деген бул мындай айтканда, сен кээ бир акциялар бар да, ал акцияларды алып ана сатканда гана киреше табасың да, арзан алып анан кымбат сатканда, жана машинаны деле арзан алып кымбат саткандай эле акцияны алып да сатканда киреше табасың. Кээ бир акциялар бар, алып сатпасаң деле сага пенсия сыяктуу 3 айда бир, 6 айда бир, 1 жылда бир сага мындай айтканда дивиденд төлөй берет да, урматтуу достор. Дивиденд төлөй берет. Ал дивидендтүү акциялар бул мындай айтканда, эгер сен мисалы, например, Мерседестин же болбосо Кока Коланын акциясын сатып алсаң, Кока Кола канчалык өнүгүп өскөн сайын сага төлөнгөн кирешеси көп болот. То есть акция менен иштешкендин жакшы жагы, сен мындай айтканда акчанын күчүн сактай да каласың и ошол эле кезде акчаңды өстүрө аласың. Эгерде сен акчаны иштетпей эле, акчаны жөн эле бир үйгө сактап кое турган болсоң, акчанын күчү кетет, акчанын күчү алсырап кетет. Ошондуктан ошол акчаңызды акция менен алып, акция менен кармаңыз. Мисалы, Америкада элдерге зарплатаны акция менен берет. Эмнеге? Анткени акциянын баасы өсүп турат, көтөрүлүп турат, түшүп турат, ар кандай да. Ошондуктан эмне дейт, урматтуу достор? Акчаны акция менен кармайлы. Себеп дегенде, акция бул акчанын күчүн сактап дагы берет и акчанын күчүн өстүрүп да берет. Мисал алып турган болсок, ушундай бир акция болду. Например, кечээ күнү бир акцияны биз 100 000 сомго сатып алдык элек. Бүгүн мындай айтканда кайра 120 000 сомго саттык да. Эмнеге? Анткени ошончо баага көтөрүлүп кетти. Мындай акциянын баасы күчү сакталды и өсөт дагы. Ал эми мисалы алып турган болсок, көпчүлүгүңүздөрдө суроо жаралат да. Ошол акцияны биз баягы, мисалы, менде акча бар, бирок ошол акчаны кантип өстүрсөм болот? Кээ бир адамдар бар, акчаны жөн эле үйгө сактап койсом болобу, жөн эле үйгө кармап койсом болобу дегендер бар да. Эгерде сиз акчаңызды жөн эле үйгө сактай турган болсоңуз, акчаңыздын анда күчү кетип калат. Мисалы, сиз акчаңызды иштетпей эле, жөн эле 1 жылга чейин кармап койсоңуз, жылына 8% инфляция жеп коет да. Мындай айтканда, акчаң жөн эле бир үйдө тура берсе, күчү алсырап, 1 жылда 100 000 сомдун күчү 1 жылда 92 000 сом эле болуп калат да. Инвестиция кылсаңыз, орточо эсеп менен, мисалы, ал 10%тен 20%ке чейин өстүрөт да. Мындай айтканда, акчанын күчү жөн эле иштетилбей эле сакталып турса, анын күчү 8%ке минус болсо, акция менен иштетсеңиз, акция бул акчаңыздын күчүн жылына 10%тен 20%ке чейин өстүрүп берет, урматтуу достор. Мындай айтканда, акция бул инфляциядан сактайт деген сөз. Албетте баягы жеңил оокат жок, албетте бул жерге да акыл иштетиш керек, баш иштетиш керек. Анан эми кимдер көбүрөөк киреше табат бул тармактан? Эгер бул тармакта инвестиция, акция тармагында сизде билим жок болсо, тажрыйбаңыз жок болсо, окуган эмес болсоңуз, үйрөнгөн эмес болсоңуз, анда киреше таба албайсыз. Вот именно сиз эгерде жакшы окуп, инвестиция, акция тууралуу жакшы билимиңиз болсо, анда сиз жакшы киреше табасыз.
Акциядан кимдер киреше табат десе, жакшы билимдүүлөр табат. Акция тармагында билими жок да таба албай калат. Ушул билимден көз каранды. Ошондуктан эмне кылыш керек, урматтуу достор? Билим алып коюш керек деген сөз. Андан сырткары достор, көпчүлүк бар. Акчаны мисалга алып турган болсок, биз кайга сактаганыбыз жакшы депчи. Акчаны, например, кээ бирлер бар. Банкка сактаган жакшыбы, же болбосо акцияларга инвестиция кылган жакшыбы дейт. Экөө тең эле жакшы, бирок акция биринчиден шарият жактан адал болот, и ошол эле кезде акчаны инфляция кылбайт. Мисал ала турган болсо, сиз акчаңызды банкка сактай турган болсоңуз, 100 000 сомду жылына 2%ке чейин инфляция жетсин деп коелучу, орто эсеп менен. Например, сиз акчаны банкка, мындай айтканда, салдыңыз деп коелу. Ал эми ошол банк акчаңызды жылына 2%ке чейин өстүрүп берсе, сиздин акчаңыз 10 жылдан кийин 121 000 сомго чейин өсүп атат. Банк. Акчабызды акция менен иштетсек кандай болот? Акция менен кармасак кандай болот? Мисалы, сиз акчаңызды акцияга салдыңыз дейли. Акция бул акчаны орточо эсеп менен 10%ке чейин өстүрөт. Эгерде сиз акчаңызды акция менен кармай турган болсоңуз, ал орточо эсеп менен жылына 10% өссө, 10 жылдан кийин 100 000 сомуңуз 259 000 сом болуп калат. Эсептеп көрсөңүздөр болот мына могул жердечи. Көпчүлүк айтат, акчаны банкка сактаган жакшыбы же акцияларга деп. Эгерде сиз акчаңызды банк аркылуу сактай турган болсоңуз, орточо эсеп менен жылына 2% өстүрсө, 100 000 сомуңуз 10 жылда зорго 121 000 сом болот. И то инфляция болот. Акция менен кармай турган болсок, 100 000 сомду жылына 10%ке өссө акчаңыз, и 100 000 сомуңуз 10 жылдан кийин 259 000 сом болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан, урматтуу достор, бул акция бул акчанын күчүн кармайт дагы, аны өстүргөнгө сонун бир мүмкүнчүлүк болот. Анан кээ бир акциялар баасы өсөт, кээ бир акциялар баасы түшөт. Акциянын баасы качан өсөт, качан түшөт? Акциянын баасы, мисалы алсак, сиз Apple'дын акциясын сатып алдыңыз дейли, Microsoft'ун акциясын сатып алдыңыз дейли, Nvidia'нын акциясын сатып алдыңыз дейли, Tesla'нын акциясын сатып алдыңыз дейли, мисалы. Бул компаниялардын содасы жакшы жүрсө, демек бул сиз сатып алган акциянын дагы баасы өсөт да. Эгер содасы жүрбөй калса, демек бул компаниянын акциясы өспөйт деген сөз. Ал эми көпчүлүгү сурайт, азыркы учурда мындай туруктуу, жакшы өсүп аткан кайсыл компаниялардын акциясы жакшы 10 жылдан бери дегендерге мен жооп берет элем. Бул Apple компаниясынын акциясы, Microsoft компаниясынын акциясы, Nvidia'нын акциясы, Tesla'нын акциясы, мындай айтканда, акыркы 10 жылдын ичинде туруктуу өсүп келатат. Акыркы 10 жылдын ичинде ушул компаниянын акциясын иштешкендер жакшы киреше таап келет. Мен деле мисалы ушул акциялардын жакшы киреше таап келүүдөмүн. Болгону, урматтуу достор, мен чындыгында акция боюнча жакшы окугандар киреше табат экен да. Окубай койгондор таппайт экен, урматтуу достор. Ошондуктан эмне кылыш керек экен? Сиздерге сөздүн ачыгы билим алышыңыздар керек. Например, могул Apple компаниясынын акциясы, 2010 жылы 10 гана доллардан сатылчу. Азыркы учурда бул компаниянын акциясынын баасы $248 өстү да. Мындай айтканда, бул 24 эсеге өстү да. Эгерде сиз ушул 2010 жылы ушул компаниясынын акциясын 100 акциясын сатып алганыңызда $1000, $10. Азыр ошол 100 акциянын азыркы баасы $248 сатканда, сизде мындай айтканда 16 жыл мурунку $1000 азыр $24 000 болмок. $24 000 болмок. Эсептеп көрүңүздөр. Могул жерде Apple компаниясынын акциясынын баасы $10 сатылган. Азыркы учурда бул компаниянын акциясынын баасы $248 көтөрүлдү. Эгер сиз 100 акция сатып алсаңыз 16 жыл мурун, ал эми азыркы баасы $248 сатканыңызда, сиз $24 000 киреше тапмаксыз. Кайдагы сом? $24 000. Мындай айтканда, 16 жыл мурунку $1000 азыр $24 000 болуп калмак. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан, урматтуу достор, бул баягы дүйнөдө жакшы өсүш берип аткан, акыркы 10 жылдан бери жакшы өсүш болуп аткан ушул компаниялар жакшы өсүп атат. Андан сырткары достор, мисалы алып турган болсок, Microsoft'ун акциясы бар. Дал ушул Microsoft'ун дагы акциясы бул дагы жакшы өсүш берет, бирок жакшы өсүш берет десе, бул кээде баасы түшпөй койбойт деген сөз. Бунун дагы акциянын баасы кээде түшөт, кээде көтөрүлөт. Просто кээ бирлер акциянын баасы түшүп кетсе, паникабайт деп сатып жиберет. Мисалга алып турган болсок, могул жерден Nvidia тууралуу айтып берейинчи. Nvidia'нын акциясы 5 февраль күнү $171 түшүп кеткен. 190, почти $200. Көпчүлүк ошол кезде паника кылып сатып жиберди, минуска кирип кетишти да. Мен ошол кезде сабыр кылып күттүм. 13, 14, 15-inde уже $195 чейин көтөрүлүп кетти да. Көрдүңүздөрбү? Ошондон акция тармагында баягы сабырдуулар көбүрөөк киреше табат деген сөз. Например, могул Microsoft бул компания, бул мындай айтканда заманбап санариптик жашоонун негизи. Азыркы учурда бул компаниянын акциясы мындай айтканда 30%ке чейин өсүүдө да.
Эгер бул деген мындай айтканда $1000 акциясын ала турган болсоң, бир жылда $1000 $1300 чейин өсөт деген сөз. Например, сизде $1000 бар. Жөн эле чачылып кеткенден коркуп атасыз. Туурабы? Мисалы $1000 телефон алып койсоң, ал телефон арзандап кетет. Мал алып койсоң, мал өлүп калышы мүмкүн. Ал эми ошо $1000 50 жылга чейин күчүн сактап 1300 кылып алып чыгышты ким каалайт эле десе, демек акция жакшы. Неге дегенде, бул Microsoft'ун акциясы айтып атат, өткөн жылы Microsoft'ун акциясы 30% чейин өстү дейт. 30% чейин өстү. Бул деген $1000 инвестиция кылсаң, бүгүн болжол менен бир жылда $1300 чейин айландырмак. Эгер $10,000 акциясын алып койгонуңузда бир жылда $13,000 болуп калмак. $100,000 акциясын алып койгонуңузду алып койсо, балким бир жылда $130,000 болуп калмак деп атат. Анткени Microsoft'ун акциясы өткөн жылы 30% чейин өстү. Эгер былтыр $1000 алганда, быйыл $1300 болуп калмак. Былтыр $10,000 алганда, быйыл $13,000 болуп калмак. Былтыр $100,000 алганда, быйыл $130,000 болуп калмак. Көрдүңүздөрбү? Мындай айтканда биз акчабызды жөн эле кармабашыбыз керек. Акчанын биз инфляцияны сактап, и аны өстүрүп алышыбыз керек, урматтуу достор. Ал эми, урматтуу туугандар, ошол эле сырткары могул жерде Tesla компаниясы тууралуу дагы айтып берейин. Бул Tesla компаниясы бул жөн гана электромобилдерди чыгарган компания эмес, ал энергияны сактоо жана жасалма интеллект жаатындагы технологиялык лидер. Анын акциялары кээде туруксуз болот да, кээде түшөт, кээде көтөрүлөт, түшүнүп турат. Бирок акыркы 10 жылдан бери көтөрүлүп түшүп жакшы эле өстү да. Бирок узак мөөнөттүү келечекке тенденцияны көргөзөт. Узак мөөнөткө иштешем десе, ушул жакшы. Мисалы, $1000 инвестиция кылса, мындай айтканда 1100дөн 1200ге чейин өсүшү мүмкүн деп атат да. Tesla бул жөн гана автоунаа компания эмес, келечектин технологиялык гиганттары деп айтылат. Мындай айтканда, урматтуу достор, мындай айтканда, $1000 чейин акциясын ала турган болсо, 1100дөн 1200ге чейин өсүшү мүмкүн. Эгер $10,000 алсаң, $10,000 алсаң, $11,000 $12,000 чейин өсүшү мүмкүн деп атат да, бир жылдын ичинде. Баягы акцияны далгасыраак, узак мөөнөткө алам десең. Ошондо, урматтуу достор, акция менен иштешүүдө негизи новичоктор аз эле сумма менен баштаган жакшы, чтобы үйрөнүп кеткенге. Бирок бул киреше табат деген сөз эмес, ал үйрөнүп кеткенге. Ал эми бат жана оңой, бат эми албетте оңой окат жок албетте. Эгерде бат ошол эле кезде көбүрөөк келеши тапкыңыз келсе, мына чоңураак сумма менен иштегениңизде жакшыраак болот, урматтуу достор, бул жагы баарыңыздарга түшүнүктүү болуш керек. Андан сырткары, например, могул көпчүлүгүңүздөр 7-8 ай мурун той өткөрүп салгансыздар, туура эмес иштетип салгансыздар. Например, могул Eli Lilly деген компания. Мисалы, сизде $1000 ашык акча бар же $2000 ашык акча бар, бирок кайда иштетүүнү билбей атсаңыз, анда акциялар менен кармаңыз. Мен мисалы акчамды акциялар менен кармайм. Бул менин баракчам болгондуктан, менин каналым болгондуктан, мен акциядан баягы прибыль тапкандан кийин ушул YouTube каналыма бөлүшүп турам. Ушундай. Анан көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар, бул мен кантип киреше табат дегенге мен как отчет катары көргөзүп атам. Мен бул балким бирөө жан көргөндөргө бул жомок болушу мүмкүн, анткени жан көрөт, алар мен түшүнөм. Ал эми көрүп иштешип жүргөндөр бул жагын түшүнөт. Например, караңыздар достор, могул фармацевтикалык компания, америкалык фармацевтикалык компания, урматтуу достор, Eli Lilly деген компания. Бул компаниянын акциясы август айында бир штук акциясы $625 сатылган. Азыркы учурда бул компаниянын акциясы декабрь-февраль $1038 чейин көтөрүлдү да. Декабрдан февралга чейин. Эгерде сиз эсептеп көрүңүз, калькуляторго салып көрүңүз. Эгерде сиз ушул компаниянын акциясын август айында $2,500 сатып алганыңызда, $625 4 акция келмек. $625. Анан бул 7-8 айдан кийин, бир жылдан кийин бунун акциясы көтөрүлүп атпайбы 1038ге? Анан ошол 4 штук акцияны 625ден алып, азыркы баасы $1038 сатканыңызда, сизде мындай айтканда 7-8 айда, мындай айтканда, урматтуу достор, почти бир жылдын ичинде мындай айтканда $2,500 $4,152,000 болуп калмак. Сиздин таза кирешеңиз $1,652,000 болмок. Мындай айтканда, сиз бул акцияны алганыңызда $2,500 күчүн сактап да калмаксыз, и $1,652 кошумча киреше таап коймоксуз, урматтуу достор. Бул акция иштешип атканда, мындай айтканда, не деп коет, сөзсүз түрдө иштеп аткан жумушун таштап кой деген сөз эмес. Сиз балким мугалимсиз, балким бизнесменсиз. Бирок ал мугалим же бизнесмен же болбосо бир дальнобойщиксиз, бирок ал жумуш туруксуз да. Ошондуктан дополнительно акцияларды алып коюш керек. Неге? Анткени эртең жумуштан чыгып кетсеңиз же жумушуңузда банкрот болсо, ушул акциялар сизди сактап калат. Менде мисалы 2025-жылы, мисалы 2025-2024 бизнесим банкрот болуп карызга батып кетти. Бирок ошол кезде жакшы акция алып койгон экенмин. Ошол жактан акция алып койгон экенмин азыраак суммага. Кийинчерээк ал өсүп, көбүрөөк сумма болуп берди дагы. Мен биринчи бизнесим банкрот болгондон кийин акция мени кайра сактап кетти да. Кайра ошо менен окат кылып кеттим да, урматтуу достор. Ошондуктан айтам, бизнесиң барбы, мугалимисиңби, жумушуң кыла бер, бирок залына акцияларды алып кой. Бирок эртең жумушуңан чыгып кетсең, ошол акциялар менен окат кылып кете тургандай бол.
мисалга турган болсок, мен ушундай өзүмө безопасность коем. Азыр мен бизнес кылам, например, фасоль тигем, ошол эле кезде окутуу борборум бар, ошол эле кезде мисалы алатын болсок, Алиф деген суусундуктар менен иштешем. Нече чакан ишкерлик бизнестерим бар. Бирок ал бизнестердин туругусун мисалы балким ал келечекте жабылып калышы мүмкүн, келечекте иштебей калышы мүмкүн. Андан сырткары дагы мага башка жактан акча келип туруш керек да. Иштебей турсам дагы мен өзүмдүн бизнесимди иштеше берейин. Бирок башка жактан мага иштебесем дагы акча келип туруш керек. Акция бул сен мисалы өзүң жумуш кыла бересиң, бирок башка жактан иштебесең дагы акча келип турат. Мен, например, кокус бизнестерим жабылып банкрот боло турган болсом, азыркы акцияларым келечекте Кудай буйрса сактап калат, урматтуу достор. Бүгүнкү сабагым кандай болду сиздерге? Баягы дагы сурооңуздар барбы? Инвестиция, акция боюнча сурооңуздар барбы? Эгер сиздердин көпчүлүгүңүз сурайсыздар, сен буну кантип кылып атасың, кантип үйрөнүп атасың депчи. Биз, урматтуу достор, ушул инвестиция боюнча окуу жайларыбыз бар, окутабыз. Болгону айтып атпайбы, акция тармагына ким көп киреше табат? Жакшы окуган адам киреше табат. Окубай үйрөнбөй койгондор, кээ бирлер бар, окуса деле киреше таппайт. Эмнеге? Окуду деген ат бар, бирок окубайт на самом деле. Сабакка кээде келет, кээде кирбейт, сабакта тапшырмаларды аткарбайт да. Ошон үчүн андай результат жок. Кээ бир окуучулар бар, окуйт и ушунчалык жанын арнап окуйт. Ошондуктан, урматтуу достор, не деп коет? Акция тармагында жакшы прибыль болушун кааласаңыз, акция тууралуу билимиңиз көп болуш керек. Ошондо сиз жакшы пайда табасыз. Түшүндүңүздөр достор? Эми сиздердин баягы сурооңуздар калып калышы мүмкүн. Баягы акция менен иштешүү адалбы же арамбы? Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Эгер сиздер акция менен иштешүү боюнча дагы суроолоруңуздар бар болгон болсо, описанияга номер калтырып койдум. Могу видеонун алдында ошол номерге чалып, инвестиция боюнча сурасаңыздар болот, акция боюнча сурасаңыздар болот. И ошол эле кезде окуу боюнча, обучение боюнча сурасаңыздар болот. Кудай буйрса, дагы окууларыбыз башталып атат, урматтуу достор. Ошондуктан акция бул көрөсүздөр 10 жылдан кийин бир келечектин жакшы бир финансылык булагы болот. Бул акция бул 1795 жылдан бери иштеп келатат. И интернетте деле карап көрсөңүздөр болот, Google'да карап көрсөңүздөр болот. Акция чындап эле барбы, жокпу карап көрсөңүздөр болот, достор. Барыңыздар, ишиңиздерге ийгиликтер болсун, урматтуу достор. Менден кандайдыр бир деңгээлде катачылык кете турган болсо, албетте барыңыздар да мен чын дилимден кечирим сурайм, урматтуу достор. Ал эми кийинки чыгарылыштан көрүшкүнчө, Кудайым буйрса, комментарийге жазыңыздар. Мен кийинки чыгарылышта кандай чыгарылыштарды чыгарайын, эмне тууралуу сүйлөп берейин, акция тууралуу эмнени айтып берейин, инвестиция тууралуу эмнени мен көргүзүп берейин, же баардыгын комментарийге жазып коюңуздар. Меники чыгарылышта мен ошол сиздерге ылайыктуу бир сонун чыгарылыш даярдайм. Албетте менин максатым сиздерге мындай айтканда кызмат кылуу. Кийинки чыгарылыштан көрүшкүнчө саламатта калыңыздар.